болып кірбейді. Дозоқта ошол ушакчылык азабын алып, кыйналып, тазалангандан кийин кирет. Марран Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir мүрзөнүн жанынан өтүп баратты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам марран Наби саллаллаху алейхи ва саллам би кабрин ау би кабрейни. Пайгамбар эки көрдүн жанынан. Эки көрдүн, эки адам коюлган мүрзөнүн жанынан өтүп баратты да, факал пайгамбар айтты токтоп туруп. Иннахума ла юаззабан. Бул эки көрүстөндүн ээси, эки мүрзөдөгү адам азапталып жатат. Ва ма юаззабан фи кабирин. Бирок силердин көз карашыңарда бул чоң күнөөгө азапталып жаткан жок. Бул мүрзөдөгү эки адам азапталып жатат. Бирок силердин көз карашыңарда ал чоң эмес. Амма хадухума факана ла ястатур минал баул. Ал эми биринчисин азапталууга себеп болгону сийдигинен сактанбайт эле. Денесине чачырат эле. Өткөндө бир кайталап айттым, урматтуу мусулман бир тууган, теңирчилер тоого сыйынган, жерге сыйынгандар айтып, биздин ата бабабыз жерди ыйык көргөн. Кантип ыйык көргөн? Илгери дейт биздин ата бабабыз жерди макиси менен жумшатып ошол жерге даарат сындырат эле дейт. Акмак билбесең билип ал. Ал денеме чачырабасын деп жумшатат эле. Сага окшоп арчага келип же дубалга тик туруп сийбейт эле. Денесиге, кийимиге чачырабасын дейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам могу мүрзөдөгү адамдын биринчи азапталып жатканы өзүнөн чыккан najasаттан сактанбастан, же жакшы кургатпастан, же жакшы жуубастан да кийимин кийип кетет эле, денесиге чачырат, ошондуктан мүрзөдө азапталып жатат дейт. Ва аммал ахар, экинчиси факана ямши бин намима. Экинчиси ушакчы эле. Бирөөдүн сөзүн бирөөгө ташыйт эле. Бирөөдүн сөзүнө сөз кошуп ташыйт эле. Араны бөлүш үчүн, адамдарды бөлүп жаруу үчүн. Фахаза жаридатан ритбатан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир шакчаны алды, өлү болгон шакты алды. Фашаккаха нисфайн. Жанагы шакты ортосунан бөлдү да, фагараза фи кулли кабрин вахидатан. Эки мүрзөнүн башына да бирден жанагы сайып койду шакчаны. Факалу лима фаалта хаза я расулаллах. О Аллахтын элчиси, бул шакчаны бөлүп эки мүрзөгө эмнеге сайып койдуңуз деди. Факал пайгамбар айтты: лааллаху юхаффиф анхума ма лам яйбаса. Мен үмүт кылам, бул кургаганга чейин тасбih айтат, Аллах Таала булардын азабын жеңилдетишин үмүт кылам деди. Дарактын өл болгон шактары кургаганга чейин Аллах Таалага тасбih айтат. Тасбih айтып турган кезде Аллах бул экөөнүн азабын жеңилдетсин деди. Ушуну үмүт кылам. Бул хадис имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Кудай Тааланын кулдары, көңүл буруңуз, бир пайгамбардын хадисин айтуудан мурда пайгамбарга бир салават. Анаби Хурайра радиаллаху анху. Абу Хурайрадан Аллах разы болсун. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз мындай деди. Көңүл буруң. Мен даа иля худан. Кана лаху минал ажр мисла уджури мен табиаху. Кимде ким бирөөлөрдү туура жолго чакырса, туура багытка чакырса, даават кылса, намаз үйрөтсө, адеп ахлак үйрөтсө, улууду урмат кылууну үйрөтсө, кичүүнү иззат кылууну үйрөтсө, бир жакшы жолго бирөөдү жетелеп келсеңиз, бирөөдү намазга алып келсеңиз, бирөөдү арагын таштатканга үйрөтсөңүз, бирөөдү тамекиден кутултсаңыз, насыбайдан кутултсаңыз, ошол кутулткан адам же намаз окуган адамга ошол намаз окуган сайын анын сообу